Кыргызстан менен Тажикстандын чыгарачыларынын ортосундагы жаңжал кече 4-июнда кечки 5 чамасында болгон. Бул кооптуу тирешүүгө Тажикстандык аскер кызматкерлеринин чыгара мыйзамын бузгандыгы себеп болгон. Коңшу өлкөнүн аскерлери Баткен областынын Лелек районунун Максат айылындагы футбол талаасы аймагында уюштурулган соода жайына кирип келип, кыргызстандык сатуучуларды кубалашкан. Окуя тартылган видео тасмада 10дон ашуун тажик аскерлери жүргөнүн көрүүгө болот. Алар мөмө жемиш сатып жаткан аялдардын чакаларын теп, чулкулдатышып, футбол таласын бошотууну талап кылышкан. Kim çıkar çaka. Bitti kim çıkar mı? Otomatik alış gerek de, tartı alış gerek bizim teritoriyada. Bu tayarlangan de, sen boş durasın abi. Жергиликтүү жашоочулар менен тажик чыгарачыларынын ортосунда чатак чыккандан кийин Кыргызстандын чыгарачылары 7 мүнөттө жетип келишкен. Алар тажик жоокерлерине маселени мындай жол менен чечүү туура эместигин эскертип, эки мамлекет тарабынан тактала элек жерде мыйзамсыз жүрүшкөнүн айтып, чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Бирок тажикстандык чыгарачылар талапка баш ийбей, өтө орой мамиле кылышып, асманга ок атышкан. Сапаралова, уруп жүрбөң. Асты жогорсун. Давай. Муну менен Тажикстандын аскерлери чатакты ого бетер күчөтүп жиберишти. Мындан улам Кыргызстандын чыгарачылары аларга кескин чара колдонууга аргасыз болуп, 3 тажик жоокерин курал жарагы менен кармаган. Магазинде боевой положение бар. Ар бири боевой экен. Кыргызстандын жарандары ошол жерден барып соода кылып аткан. Ошол площадканы жергиликтүү айыл өкмөт айылдык кеңеш менен макулдашып, мындан ары ошол жерге бир кичи базар уюштуралы деген жергиликтүү элдердин талабынын негизинде ошол жерге кичи базар уюштуралы деген максатта кылышканда эми эле башталган бул иш. Ошого булар ушундай реакция кылып атат тажик тарап. Базар кылбайсыңар, бул незаконный, бул спорный участка, бул биздики деген талапты коет. А так мындай айтканда бул биздин карталардын жанагы 89-жылкы көз карандысты бөлүп алгандагы карталардын негизинде, 58-жылкы карталардын негизинде бул биздин Кыргыз Республикасынын территориясы аймагы. Кыргызстандын мамлекеттик чара кызматы жаңжалга тажикстандык чыгарачылардын мыйзамсыз аракеттери себеп болгонун билдирди. На этом участке граждане Кыргызской республики. Тажикстандын чыгарачылары Баткен областынын Лелек районунун футбол талаасы участкасында жайма базарда соода кылган Кыргызстандын жарандарын соода кылууну токтотууну талап кылган. Кыргызстандын жарандары менен Тажикстандын чыгарачылары ортосунда түшүнбөстүк жаралган. Кыргызстандын жоокерлери келгенде чыгарачылар ортосунда жаңжал чыгып кеткен. Учурда эки өлкөнүн өкүлдөрү жолугушууларды өткөрүп, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Абал туруктуу. Бул окуядан кийин Кыргызстан жана Тажикстандын чыгара кызматтарынын өкүлдөрүнүн жолугушуусу өткөн. Кармалган 3 тажикстандык чыгарачыга медициналык жардам көрсөтүлүп, алар өз өлкөсүнө өткөрүлүп берилген. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча учурда абал толугу менен көзөмөлдөнүп турат. Калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул окуя боюнча Тажикстан тарапта расмий билдирүү таратып, бул окуяда өздөрүн күнөөлүү деп эсептебей тургандыгын айтышты. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС.